Kırgızstan'ın түштүк батышынын эң четки аймагында жайгашкан Сүлүктүү шаары 1,5 кылымды өз кучагына камтып, Орта Азиянын Качагары аталып келген. Кара алтындын кени Сүлүктүү жергеси Кыргыз элинин жаркын келечегине эмгегин аябаган кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышында өнүгүшүндө орду чоң жана улуу инсан Исхак Разаковдун кичи мекени. Куттуу окуу жайыбыз 1996 жылы Машраф Абдумалик Амирович тарабынан негизделип, Сүлүктүү шаарынын так ортосунда орун алган. Азыркы убакта Батмунун Сүлүктүү аймактык институту деп аталып, окуу жайыбызды Төрөев Рысбек Турдубекович жетектеп келет. Окуу жайыбызда жалпы 1261 студент күндүзгү жана сырткы окуу бөлүмдөрүндө билим алышат. Билим уялаган окуу жайыбыздын студенттери 2018 жылдын ичинде шаардык, областтык, республикалык жана институттун бардык маанилүү иш-чараларына ар дайым активдүү катышып келишет. Окуу, илимий, маданий жана спорттук мелдештерде жигердүүлүктү көрсөтүп, бир канча биринчи орундарды жана байгелүү орундарга ээ болуп, көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. Жогоруда айтылган жетишкендиктердин айрымдарына токтолуп өтсөм. Батмунун окуу түзүмдүк бөлүмдөрүнүн арасында өткөрүлгөн предметтик жана адистер арасындагы олимпиадада студенттерибиз көптөгөн алдыңкы орундарды ээлеп, Батмунун окуу түзүмдүк бөлүмдөрүнүн арасында 2018 жылыда биринчи орунду камсыз кылышып, Батмунун ректорунун биринчи, экинчи, үчүнчү даражадагы дипломдору менен сыйланышты. Ал эми республиканын түштүк аймагындагы жогорку окуу жайларынын арасында аймактык олимпиадасында математика предмети боюнча англис тили адистигинин экинчи курсунун студенти Баратова Арафат экинчи орунду ээлеп, окуу жайыбызга зор ийгилик алып келди. Илимий жетекчиси, физика математика илимдеринин кандидаты доцент Толубаев Жоро Осмонович 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата Сүлүктүү шаарындагы кыз келиндер арасында өткөрүлгөн Жаз сулуусу 2018 кароо сынагында орто кесиптик билим берүү бөлүмүнүн сулуусу Саттарова Айназик экинчи орунду жеңип, Данекер айым наамына ээ болду. 2018 жылдын апрель айында Батмунун окуу түзүмдүк бөлүмдөрүнүн студенттеринин курама командаларынын ортосунда өткөрүлгөн Брейнг Ринг интеллектуалдык оюнунда студенттерибиз Камилова Гүлсанам, Узакбай уулу Кайратбек, Мухаммеджан уулу Муратжан, Искендеров Адахан, Полотов Аманбек 3-чү орунду ээлеп, Батмунун ректорунун жана Тынчтык демилгелер коомдук бирикмесинин 3-чү даражадагы диплому жана байгелүү билектери менен сыйланышты. 2018 жылдын май айында Сүлүктүү шаарынын мэриясы тарабынан өткөрүлгөн Далкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата театралдык фестивалына чыгармачыл студенттерибиз катышып, бетме-бет командасы менен биргеликте Узакбай уулу Кайратбек жана Исабеков Бек мурза өзүнүн актёрдук чеберчилиги менен айырмаланып, мыкты аткаруучу номинациясынын жеңүүчүлөрү болду. Ош гуманитардык педагогикалык институтунун базасында Ош декларациясынын алкагында түзүлгөн республиканын аймагындагы жогорку окуу жайларынын башын бириктирген студенттер билимдүү бирдиктүү Кыргызстан үчүн 3-чү достук фестивалына театралдык көрүнүштөрдү көрсөтүүдө Батмунун курама командаларынын арасында активдүү катышкандыгы үчүн Сүлүктүү аймактык институтунун таланттуу студенттери Жуманов Мухамбет, Узакбай уулу Кайратбек, Турсункулова Динара, Саттарова Айназик, Эргешбай кызы Данагүл ОГИПинин ректорунун ардак грамотасы жана 10 000 сом акчалай сыйлыгы менен сыйланышты. Сайынын орто кесиптик билим берүү бөлүмүнүн Красавчиктер квнчилер командасы шаарыбызда гран-прини эч кимге бербей келишет жана чемпион аталып, областтык тамашоо таймаштарына да катышып келишти. Шайыр айлакер жигиттерибиз көптөгөн баалуу белектер жана дипломдорго татыктуу болушкан. Окуу жайыбыз спорт жаатында 2018 жылдын апрель айында Кыргыз Республикасынын Жаштар жана дене тарбия спорт агенттигинин Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын арасындагы универсиада
күрөш мелдеши боюнча жалпы 20 окуу жайдын спортчуларынын арасында Сайынын студенттери Ибрагимов Сардарбек 66 кг салмакта күрөш мелдеши боюнча 2-орунду, Урунбаев Бабур 96 кг салмакта 3-орунду алышып, дипломдор менен сыйланышты. Машыктыруучусу окутуучу Металип уулу Азамат. Орто кесиптик билим берүү бөлүмүнүн студенти Рахманбердиев Алишер Бишкек шаарында өткөрүлгөн грэпплинг мелдеши боюнча катышып 61 салмакта 3-орунду, ал эми шаарыбызда 1-орунду ээлеп сыйлыктарга татыды. Теннис боюнча орто кесиптик билим берүү бөлүмүнүн 2-курсунун студенти Колибаева Айнура студенттердин арасында өткөрүлгөн Олимпиадада мастер теннис күбөлүгүнө татыктуу болду. Орто кесиптик билим берүү бөлүмүнүн 3-курсунун студенти Дупукаров Расул 2018-жылдын апрель айында бокс турнири боюнча Баткен шаарында өткөрүлгөн мелдеште 1-орунду ээледи. Илим жаатында Сайынын студенттери бир топ ийгиликтерге жетишип келет. Атап айтсак, жыл сайын салт катары окуу жайыбызда апрель айында студенттик конференция өткөрүлөт. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, ага окутуучу кадырлуу агайыбыз Исмайыл Сарыбаевичтин 70 жылдык мааракесине арналган студенттик конференцияга макалаларын даярдашып, активдүү катышты. 2018-жылдын 29 ноябрында Ош мамлекеттик университетинде өткөрүлгөн студенттик жана илимий техникалык прогресс аттуу 5-аймактык студенттик илимий конференцияга окуу жайыбыздын 10 студенти катышып, натыйжада Айдосов Муратбек Ош мунун 3-даражадагы диплому менен сыйланды. Илимий жетекчиси окутуучу Дооран Нурмухамбет. Баратова Арафат Ош мунун 3-даражадагы диплому менен сыйланды. Илимий жетекчиси физика математика илимдеринин кандидаты доцент Толубаев Жоро Осмонович. Ал эми Узакбай уулу Кайратбек пленардык жыйында мыкты баяндама жасап, катышуучуларга зор таасир калтырып, Ош мунун 1-даражадагы диплому менен сыйланды. Илимий жетекчиси Абдиева Айша Мухаммадкуловна. Ош декларациясынын алкагында академиялык мобилдүүлүк боюнча Ош мунун 2018-2019 окуу жылынын 1-жарымында окуу жайыбыздын алдыңкы студенти Бердибаева Нурайым билим алып, жакшы ийгиликтерге жетишти. Шаарыбызга белгилүү болгон Азал бийчилер тобунда биздин орто кесиптик билим берүү бөлүмүнүн бийчи студенттери Турсункулова Динара, Анаркулова Элиза өз таланттарын элге тартуулап келүүдө. Батмунун башкы мекемеси жана окуу түзүмдүк бөлүмдөрүнүн арасында өткөрүлгөн жылдын эң мыктылары 2018 кароо сынагында окуу жайыбыздын мыкты жана алдыңкы тайпасы педагогика 3-курстар катышып, Батмунун структуралык бөлүмдөрүнүн жалпы академиялык тайпаларынын арасында 1-орунду камсыз кылып, 2018-жылдын эң мыкты тайпасы деп аталды. Тайпанын бул жетишкендиктерине ээ болуусунда куратору Расулова Замира Ахматовнанын эмгеги зор. Урматтуу жаштар, ар бирибиз ата журтубуздун керегине жараган инсан болуу үчүн талыкпай изденип, билим алып, эли журтубуздун жүгүн көтөргөн, эртеңки жаркын келечекке жол ачкан адистерден болуп, биз жалпы эле Батму Сайынын студенттери келечекте бардык жерде мыкты адис катары баркталып, даңкталат деген терең ишеничтебиз. Анткени биз Баткен аймагынан чыккан улуу инсандар Абдыкадыр Орозбеков, Мурат Салихов, Төрөбай Кулатов, Исхак Разаков, Абдусамат Масалиевдин урпактарыбыз. Барыңыздарды кирип келген 2019 жыл жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз.